Мында турган топ балдар 1987 жылы туулган классташтар. Быйыл мектепти аяктаганына туура 20 жыл толду. Мындан улам парталаштар демилге көтөрүп, өздөрү билим алган мектептин муктаждыгын чечип берүүнү пландашкан. Биринчи лестницаны жасайбыз дегенбиз да. Мындан лестницаны жасайбыз деп бул биздин мектепте азыркы учурда капремонт болуп, мамлекет тарабынан дагы ремонт болуп атат. Анан биз тендерди биле албай калдык. Может ичинде ошол жерде лестница болуп калабы деген маселе болуп калды да. Андан кийин ушул арканы кайра бияка арка кылайлы деп туруп анан ушуну арканы кылдык. Көпчүлүктүн иш бүтө берет экен да, жакшычы. Анан досторубуз дагы бардыгы ушул өзгөчө сүйүнүп, айрыкча мугалимдерибиз, ушул балдарыбыз ушул жердеги, ушул Чаңырташ мектебинде Нефтепром айылдын тургундары, аксакалдары патадоларын берип, азыркы учурда ушул бардыгы сүйүнүп турган кезибиз да. 3 класста окуган жалпы 50гө чукул бала каражат топтогон. Чогулган 1,5 миллион сомго жабык типте 65 метр арка курушкан. Учурда алдына таман таш төшөлүүдө. Ал эми кыздары болсо иштеп жаткан усталарга тамак аш даярдап беришүүдө. Брусчатканы бастык, 40 метрин уже басып койдук. Материалдарыбыз эптеп бүтүрүшмес, сапап турак бүтүргөнгө аракет кылып атабыз, өзүбүз бардык жагын камсыз кылып. Брусчаткалардан эч үзгүлтүксүз берди азыр 15 метрдей калды, бир жумалык убакыт калды. Бир жумада качественный кылып, жакшы кылып тапшырышка аракет кылабыз. Усталар менен өзүбүз чыгып, күндө өзүбүз жардам берип, материалдарын толук камсыз кылып айткан убактында жеткизип берип атабыз. Бул жөрөлгө бүтүрүүчүлөр үчүн салтка айланып калган. Жыл сайын Чаңырташ мектебинин муктаждыктары 20 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан чечилип келет. Атап айтсак, буга чейин мектептин футбол ойночу стадиону, айнек эшиктери алмашылып жана ажаткана куруп беришкен. Кара Дарыяда аябай ысык болгондуктан көлөкө жок болчу. Анан арканын түбүнө отуруштарды да жайгаштырышат. Биринчиден бул балдарга дагы ден соолугуна, анан камкордук болуп эсептелет. Экинчиден бул жер жанагы асфальттар көчүп кетип, улай болуп, антисанитарияны дагы пайда кылат эле. Аябай кубанып отурган кезибиз. Мындай самалык бизге традиция болуп калган. Буга чейин бүтүрүүчүлөрүбүз эми заборду тосуп, забор жасап, анан ички муктаждыктарды жасап келет. Бүтүрүүчүлөрдүн бул жөрөлгөсү башкаларга үлгү. Быйыл башталган иштин уландысын кийинки жылы 20 жылдык жолугушууга келе турчу классташтар улантышмакчы. Дена Райымжанова, Манас Назаров, Созак району.